Мисалы атайын өзүнүн эмеси бар да, закон бар да. Адам урдоо мисалы канчанчы статья мынча жылга соттолот деген эрежелер бар да. Эми ушинтип баардыгыбыз өзүбүздүн правобузду качать этип, жана жигиттер айткандай, өзүбүздүн правобузду коргоого аракет кылабыз. Бирок көп жерден мен сурадым. Канча бир көп кыздар отурган жерден, ушу сен өзүңдүн укугуңду билсең, ушул кичинекей болгон законду жаттап алсаң эгерде, мына мынчанчы статьяда сен барып сөзсүз эле айрдан ызычуу же болбосо эме кылыш шарт эмес да. Сен айрга барып отурушуң шарт эмес. Бир жери бар да, Мирлан. Баягы жакшы кыздын сөзү бар. Кыз сүйсө калат дейт. Жигит сүйсө алат дейт. Балким ал жигит чындап эле сүйүп калып, балким азыр кыздар айткандай ошол жигиттедир бактысы. Андай эмтип мен ойлоп атам да, ошондой мындай болуп калса, ыңгай келсе отуруп калганда эле жакшы болот. Балким последний шанс. Акыркы мүмкүнчүлүк. Мисалы эми бар эле сразу отуруп калыш керек эмес, Мисалы бизде ата-энебиз бар да. Ата-энебиз ушул күнгө чейин төрөп өстүргөн, алар баккан да. Сен эгерде баягы барганда проблема болуп отурган болсо, эгерде чындап жакшы бала болсо да, мисалы, сен аны карап көрүп, ата-энеси менен таанышып көрүп эгерде да баргандан кийин. Бирок өзүң чечим чыгарбайсың да. Мен отурам деп айтпайсың, Эгерде чыныгы баягы агай айткандай жигитиң жок болсо, жигитиң жок болсо эмес, эми жигит жок эле болгон жакшы негизи. Анан кийин Кудай берип атса. Кудай ошондой бир шанс берип атса да. Шанс берип атса. Анан эмне үчүн жок да? Эмне үчүн жок? Бир суроо. Байке, сиз жигит жок болсо жакшы деп атпайсызбы? А сиздин девушкаңыз жокпу? Сиз бир кызга жигит болушуңуз мүмкүн да? Жок. Жокпу? Ооба. А турмушту кандай максат менен курасыз сиз? Турмушту мен турмуш курайын деп атканда барып таанышып, көрүп. Зато ошол моментте деле жигит болосуз да сиз. Мен жигит. Мейли, ошол күнү таанышасыз байке. Мисалы, анан сиз таанышып кеткенден кийин, мага жакты, мен ушул менен турмуш кура алам деген максатта кетип бараткан учурда, мияктан карап турсаңыз, кызды башка бирөө ала качып кетти да. Сиз ошол моментте деле жигит болуп калышыңыз мүмкүн да. Мен жигит официалдык түрдө жигит боло элек болушум да. Жок, болбойм дагы да. Ошондой смыслда да. Мен официалдык түрдө күйөөсү болушум мүмкүн, бирок официалдык түрдө жигити болбойм да. Жигит жок, жагып эметип ушуга жигит боло алам, ушул менен турмуш кура алам деген максатта таанышып эметесиз да, сүйлөшүп жүрүп. Ооба да, бир сүйлөшкөндө мисалы сен атың ким? Атың ким? Алтын. Алтын. Менин атым Мирлан. Тааныштык экөөбүз, Эми сен менин девушкам, мен сенин жигитиң болуп калдым. Жок, болуп калган эмес. Эми сизчи үйлөнөрдө бир эле күн таанышпайсыз да. Үйлөнөр малдач постепенно барып жүрүп, уже мисалы үйлөнөр күндү белгилейсиздер ортодочу сиздер. Анан кийин ошого 1-2 күн калган учурда уже сиз ушул кыздын болочокто жолдош болом, мындай тиңде ой жүгүртү кетет да. Кеткенден кийин 2-3 күн же ошол үйлөнөр күнү кызыңызды ала качып кетсе, ошол кыздын жигити эме болуп каласыз да, почти шточу. Үйлөнөр күнүчү. Анан сиз айтып атпайсызбы, жигити болбой эле койсун депчи кыздардын. Туура эмес суроо берип атасыз сиз. Мындай да, мен бул жерден мына именно силердин бактыңар жөнүндө, силердин бактыңарды, баягы кыздын бактысы эмне деп атпайбы? Ошол нерсеге жооп берүү максатында айтып атам да. Мен жигит болбош керек дегенде, кыз менен жигиттин сүйлөшүп жүргөн учурда бул бактысыздык деп ойлойм да. Бактысыздык. Себеп дегенде, мисалы Кыргызстанда азыр 100гө жакын жетимдер үйү ачылды. Туурабы? Кыз менен жигит сүйлөшүп жүргөн учурда, эми баардык эле силер каалагандай, же болбосо биз каалагандай баардык эле жомоктогудай боло бербейт да. Ал экөө сүйлөшүп жүргөн учурда мына канча деген аборттор жасалып атат, Ошого сунуш бар экен азыр. Ошондо бактı. Буга чейин бир кыздын жигити болуп көрдүңүз беле? Андай мүмкүн эмес болуш керек. Мүмкүн бекен. Мейли, бир вопросто еще. Мен дагы мүмкүн эмес болуш керек деп Да, бир суроо. Эгер сиз үйлөнсөз, үйлөнүп жашап атканда, жашынакай эле, анан аялыңыз бир күнү чыгат да, мен иштейин депчи, кандай карайт элесиз ошого? Эгерде иштей турган жумушуна карайсың да. Мисалы, ал үйдө шеф, эртең менен эрте саат 6-да кетип, анан кечинде саат 8-де келе турган жумуш болсо, мен жок дейм. Анткени ал 6-да кетсе балдарды мисалы да, эми Кудай көрүп, балдарды мен садикке алып барбайм да. Туурабы? Үйдө мен тамак жасабайм да. Жок, бул жумуштун эрежеси ошондой болсо эмне кыласыз? Жок, эгерде эки жакка тең жетишем десе, анда пожалуйста иштей берсин. А сиз эмне кыласыз? Мисалы сиз аялыңызга жардам көрсөтүшүңүз керек да. Койт мейли, бир күн жетишпей калса, бир күнү балаңызды садикке алып барып коюш сиздин колуңуздан келбейби? Мен да иштейсим. Жок, иштейсиз. Бирок мындай да. Жаштар сүйлөсүн, урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей эң кызык жерине келдик. Таластын жаштары мына ушундай, урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей жаштар өзүнүн ойлорун ачык айкын айтышып атат. Бу дагы өтө орчундуу маселе анда жигиттерде.
Мен эгер турмуш кура турган болсом, мен аялымды иштетпейт эле болчумун. Өзүм эле иштейт болчумун. Жо, мен өзүм эле иштеп, үй билен өзүм анын кызматы үйдө, балдарга жакшы эне болуу. Алтындан да сунуш бар. Мейли сен өзүң иштейсиң, бирокчу сен өзүң келечек алдыда боло турган нерсени билбейсиң да. Эгер ден соолугуңа байланыштуу үйгө отуруп кала турган себеп болсо эмне кыласың? Жок, ишенип айтканда сен Кудайдын эмеси болот, ар кандай случай, кырсык бурпаста да. Эгер ооруп калып, эгер база албай, Кудай сактасын, бирокчу база албай калып эмесең, үй бүлөңдү ким багат? Аял киши поддержка кылып, аял киши мурун иштеп жүрсө, ошол иш менен иштейт. А үйдө отуруп калган аял ошол моментте ошол эмеден кризистен чыгара албай калат да. Мындай кылалы да. Мындай кылалы. Азыр алтынга жооп берип койсун. Жо, андай немен пример албады. Мисалы үчүн жакшы жашоо баарыбыз бактылуу болуп атасың. Ошол учурда делечи, мисалы үчүн үйүңдө баары жетиштүү болсо, аялды эле үйдө отургузу келбей иштейм деп чыгышсачы, мен андай каршы эмесмин. Аял киши иштесин. Сен бир эле кишини карап олтура берген болбойт да. Эки жактан иштеген жакшы болуш керек деп ойлойм да. Сен алдын ала эмени да ойлонуш. Урматтуу коноктор, эми мына эки жашты көрдүңүздөр. Жаштарды силер кандай пикирдесиңер? Эмне айтасыңар жаштарга? Мындай да, кыздар. Бул жерден бир кишинин ою менен башка кишилерге таңуулоо жок негизи. Анан кийин мынакей жумуш иштейт деп атабыз. Иштегенин иштесин да. Иштегенин иштесин. Бирок жанагы эле айткан өзүнүн функциясы бар. Туурабы? Но ручка кулак чукуса чукуй берсин. Бирок бунун өзүнүн функциясы эмне? Жазыш керек. Бирок ошо жазууну унутпасын деген сөз да. Унутпасын. Мисалы иштесе, азыр балдарыбыз мисалы карап көргүлө, Counter Strike'та жүрүшөт. Мына жерден компьютерный клубтарга кирип көрсөңөр, балдар шыкалып алып Counter Strike ойноп атышат да. Мисалы ошол балдарды ата-энеси ким? Ата-энеси караш керек, көбүнчө эне караш керек да. Эне балдарды жакшылап тарбиялап, ошол сабакка барып атабы? Ошол сабагын кандай окуп атат? Ошол кандай тарбия алып атат? Ошону караш керек да. Анан сен жумушка кетип калсаң, жолдошуң жумушка кетип калса, балаңды колуна акча берип туруп, сен сабагыңа барып кел деп коесуң да, башка эчтеке кыла албайсың да. Болду, ал барат, сен берген акчага пирожки жеген ордуна Counter Strike ойнойт, база өрөт. Андай случайлар деле болуп атат. Энеси дагы, атасы дагы иштеген учурчу, бирок балдары жашынакай эле өсүп атат да. Ал ортодо бактылуу эле, антип деле хулиган болгон эч ким деле жок. Кээ эле да болгону, ал окружающий эмеден зависит этет болуш керек деп ойлойм да. Мен оюмду жыйынтыктап айтып берейин эми. Талаш боло бербесин. Менин оюм иштесе дагы, иштебесе дагы айырмасы жок. Кыскасы, кыз кыздай болгон жакшы, кыштын кыштай болгон жакшы дейт. Жакшы келин, жакшы үй бүлө болуп берсе, эң жакшы. Жакшы, рахмат. Мына урматтуу коноктор, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу жаштар. Биз ушул жыйынтыктоо бөлүгүнө келдик. Кыздардын бактысы эмне деген темада, эмнеде деп сүйлөшүп жатабыз. Жаштар өздөрүнүн оюн айтып атат. Балким жаштардын дагы ою жөндүү. Жыйынтыктап жаштар айтып берсеңер 10 секундтан. Берден көп эле талаштар болду, көп эле студенттин арасында болду. Бери мисалы эркек иштесин, аял да иштесин, баласы сабак окушун деди да. Бери эркекте да, аялда да иман болсо, баласына да иман болот да. Ошо берген акчаны коюп, ошо Counter Strike барбай эле, пирожки жеп сабакка барып, кайра үйгө келейин деп бала ойлонот да. Эгер атасы да, апасы да андай ойломо, имандуу болбосо, анда баласы да ойлойт да, андан сабак барбай эле ушуну Counter Strike ойноп коеюн депчи. Кайра алып өзүнө эле эмес, да досторуна чогултат да. Сиздин сүйлөшкөн кызыңыз имандуу белеби? Антип сүйлөшкөн кызым жок. Жокпу? Качан болжолдоп атасыз? Эми Кудайдын буйруган күнү чыгат го. Жаштар сүйлөсүн. Бул жерде айтылып атпайбы, ата-энеси иштесе деп. Эгерде ата-энеси дагы, атасы да, апасы да иштей турган болсо, бала тартиптүү иманды кайдан алат? Мисал үчүн, ата-энеси эртеден кечке жумушта болсо, баласы мисал үчүн эртең менен окуп түштө келип атса, тартипти ким берет ага? Иманды ким кактан алат баласы? Ата-энеси иштебеген балдар деле компьютерный клубда олтурат да, сабакка биринчи сабакка катышат. Андан кийин кирип кетет. Же сабакка кетип баратам деп туруп, еще катышпайт деле, алдайт. Ал иштебегенин зависит этпейт болуш керек, тарбиядан болуш керек депчи. Ата-энеси иштебегендер деле ол эметип атат да, балдары ушинтип бейбаштык кылышып атат деп ойлойм. Тарбиядан деп, ошо именно ошо тарбия бергенге убакыт жок болуп калып атат да. Неме, мен айтайын дедим элем. Бул мисалы үчүн силер үйдүндө отурганда деле Counter Strike ойношуп атыр деп. Мен бирок көрүп жүрөм, жумушка экөөтөн кетип калгандан кийин ал балалыгын кылат. Серемно
барып ойнойт, көбүнчө көрөм мен. Кошуласыңбы ушуга Аваска? Үйдө ата энеси жумушка кетпеген күндө деле үйүндө отуруп мен сабакка кетип баратам деп туруп деле жол белден 10 минут 20 минутка кирип кеткен учурлар болот да. Ал өзүнүн окружающий чөйрөсүнөн зависит этип болуш керек деп ойлойм. Ал сендей энелер тарбия бергенден болот да алчы. Пожалуйста, ал эми мен пока энемин деп айта элекмин. Мен Сен ошентип жиберет окшойсуң да, ошон үчүн айтасың да. сен балаңдын кандай ой менен кетип атканын билбейсиң да, чынбы? Мен балам ушул сабакка дайынданып, сабакка кетип баратат. Психолог болот атпайсыңбы сен? Психолог болгондон билиш керек да. Сен өзүң жумуш иштейм деп атсың, мынтем деп атсың. Жок, билесиң, бирок балаңды артынан аңдып жүрө албайсың да. Ошого убакыт бөлүп, мектебине алып барып, ошого неме кылышың керек да. Барып жана жетиш, ооба, жетишем. Жумушту таштап коесуңбу? Мен жумушка кетип барат деп эледим да. Мейли, жумушка кетип бар. Бир балаң эртең менен окуйт, бир балаң түштөн кийин окуйт. Түштөн кийин да жеткирем. Андай мүмкүн эмес. Чоң жигит сен айтып атпайсыңбы? Сендей ата эне, сендей эненин берген неме тарбиясы депчи. Бул жерде эненин эле тарбиясы керек эмес, именно балага атанын тарбиясы керек. Атаныкы, атанын өзүн. Энеге эле неме кылбашың керек сен. Энени дотпойсуңбу сенчи? Сендей эненин Жеткирип неметем мен. Тарбияны эки жактан бериш керек. Тренировочный залга алып барам, өзүнчө кружокторго алып барам, өзүм убакыт бөлөм, Кудай буйруса. Ошого жеткизсин да. Жаштар сүйлөсүн, мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, жаштар ушундай. Берде мына чоңуз айтып кеткендей, мынакей ата энеси, атасы да апасы да иштебесе, бала Counter Strike'ка кирип кетет деп отур да, мисалы үчүн. Атасы да иштесе, апасы да иштесе, андан да мисалы үчүн бала өнүгүп кетет, неметип кетет. Азыр Авас менен Алтын экөө талашпадыбы? Ушул экөөнүн сен кайсыл жагын колдойсуң? Кыска нуска. Мен өзүм оюмду айтсам, бул эми баланын өзүнөн деле болот. Мисалы үчүн бала өзү деле ойлонсо болот, бирок буга тарбияны көбүнчө ата энеси бериш керек да. Кандай тарбия бересиң кийин? Мен өзүм балама эми кандай жерде жүрүш турушту, мындай сүйлөгөндү, мындай жакшы жерлерде жүргөн турушуна ошондой кылып тарбиялайт элем да менчи. Рахмат. Мен бул жерден Аваска кошулат элем. Себеби деген эне үйдө көбүрөөк болот да, ошондо эне көбүрөөк берилет, эненин сөзү көбүрөөк балага там болот окшойт да. За это Авастын сөзүнө кошулам. Аваска кол чаап коебуз. Жыйынтыктап айтканда мен ойлойм да, кыздын бактысы бул үй бүлө депчи. Анан айтып атпайлыбы, бул динде эмес, анан дагы бир нерсе деп. Бирок үй бүлө деп эметсек, бактылуу үй бүлө эгер динде болсо, ошондо бактылуу болот. Кыздар эмне деп тилейт? Күйөөм ичпесе экен, түз жүрсө экен деп. Ошонун баары эмнеден келет? Эгер динди таанып билсе, ошондо арак да ичпейт, түз да жүрөт да. Анан кийин булар кээ бир кыздар айтып атат, кийинбей эле мынтип жүрсө болот депчи. Ошондо деле бактылуу болот деп. Мен ага каршымын, толугу менен каршымын. Себеби дегенде ачык жүрөсүң, элементарно мейли бир убакыт бактылуу болсуң, сулуусуң, бул убактылуу да өмүр бою созулбайт. Убагында картаясың, сулуулугуң да кетет. Ал ачык кийимде эч жардам бербейт да. Убагында жүрөсүң, дагы жаш болуп, бир бала жактырып калды, ошо менен турмуш курдуң. Турмуш кургандан кийин ал уже жактырбайт сени ачык жүргөнүңдүчү. Кайра эле бакыт кетип атпайбы? Ошон үчүн баардыгы такалып келип эле динге келет да, башка эч жол жок бул жердечи. Жаштар сүйлөсүн. Берде айтып атпайбы, эми аял киши үйдө отуруп, анан эркек иштесин деп. Ага мен толугу менен каршымын. Негизи эле аял зат эмес, негизи мындай ортодон атаныкы негизи айтылат го. Атаныкы ок, апаныкы бок депчи. Негизи эле ошо атасы мындай болуп, негизи ошо эненикине караганда кандайдыр бир атаныкы күчтүүрөөк болуш керек. Анткени ата деле кечине жумуштан келгенден кийин баласын бир ирет карап, бир сыйра кандай жүргөнүн, кандай эме кылып атканын бир сыйра карап, көзөмөлдөп койсо ал деле туура болот. А негизи жалаң эле аялдар, аял каяна жетет? Мейли аял баласын багат, үйүнө тирилик деле көп аял затына. А жалаң эле эркек жумушка иштесин, жумуш итак деле эркектин үстүнө да, мисалы аялды багышчы. Анан ошо аял тиги миниш керек, анан аял үйдө эле. Ата эне үстүнөн караш керек, өзгөчө эркектер. Кыска, жыйынтыктоо. Авас. Неме, бул мен үйдө отурганда, өзүң айтып атсың, үйдө түйшүк көп деп. Ошо үйдө түйшүгүңдү бүтүрүп, күйөөңгө да жумуштан тосуп алып, күлүп жайына тамагын бер. Анан мен сен, мисалы үчүн, мен сени бир көрүп жактырып калсам, сен ачылып жүрсөң, мен сени карабайт болчумун. Кудай сактасын, мен ачылып чачылгандан бирок
туура негизи эле аял заты күлүп жайнап тозо алса бул динде деле айтылат ошентип эле туура эле. Бирок аны эми ата деле көзөмөлдөп коюш керек деп мен дагы бир жолу айтмакмын. Эми жалаң эле аялдардан эмес, бирок Кудай сактасын ачылып чачылып жүргөндөн ошо жаштарга айтмакмын, эмне болсо да ыймандуу, бактылуу болгула деп. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Рахмат. Акыркы микрофон. Бул жерде ыймандуу кыз десе эле кыздар элестетет экен, бул намаз окуп, анан ыймандуу жүрүп, эч жака чыкпаш керек, үйдө эле отуруш керек депчи. Мисалы үчүн аны деле кылып коюп, мисалы үчүн жакшы жаман иштерден кайтарыш керек да. Мисалы үчүн мына бул картинада көрсөтүлүп тургандай, мисалы үчүн ким эле сол жака баргысы келет, мисалы үчүн. Мына жаштар өзүңүн тагдырыңар өзүңөрдүн колуңарда демекчимин мен. Демек, жаштардын өзүндө. Рахмат. Барбы? Бул жигит туура айтат, чындап эле. Тиги картина көрүп тургандай, солго барсаң тозок, оңго барсаң бейиш дегендей. Түз жүргөн кимге жакпасын? Таза, ачык-чачык бул нерсе жакшы эмес өзү. Ачык-чачык ушул жаман нерсеге ошол алып келет да. Адамдычы кийинип жүрбө дебейм, зымпыйып кийинип жүр. Болгон кийимди. Бирок ачык-чачык жакшы эмес адамга. Рахмат. Чоң рахмат. Анда урматтуу Мирлан мырза. Мындайынан сизден баштайлы, анан жыйынтыктап берсеңиздер кыскараак, 1 мүнөттөн. Рахмат. Биринчиден ушул жерде отурган жаштарга жалпысынан ыраазычылык билдирем. Жакшы, активдүү катышты. Каршы пикирлер аябай күчтүү болду. Анан менин айтарым, дагы бир жолу айтам, эне үйдүн куту дейт. Кыргыздардын макалдарында ар биринде чоң философиялык маани жатат да. Анан бул жерде бактылуулукту биз көп нерседен карап көрдүк да. Бактылуулукту кээ бирлер айтты, баягы жакшы жүрүп, кээ бирлер жакшы кийинип, кээ бирлер айтты жакшы билим алып да. Мунун баардыгы бактылуулуктун мен ойлойт элем бир бөлүктөрү да. Бөлүктөрү. Ал эми чыныгы бактылуулук болсо, чыныгы бактылуулук бул үй бүлө кыздар үчүн. Чыныгы бактылуулук үй бүлө, жакшы балдарды, ыймандуу балдарды төрөө, ошолорду өстүрүү. Анан үй бүлөдө эле иштебей калыш керек деген нерседен алысмын мен чынында. Бирок негизгиси биринчи максатты эгерде кыз үй бүлөгө буруп, андан кийин калган өзүнүн иштерине бурса, анда ал кыз бактылуу болот деп ойлойм да. И ошондой эле кыздарды бактылуу кылыш бул эркектерден дагы канчалык бир деңгээлде таасир этет да. Эми кызды иштебе дегенден кийин не кылыш керек? Эркек ошол аялын жакшылап камсыз кылыш керек да. Үйүнө керектүү нерселерди, аялына керектүү нерселерди алып берсе, анда мен ойлойт элем кыздар иште десең деле иштебейт болуш керек депчи. Жакшы. Рахмат. Чоң рахмат. Индирежи. Жантан бери кыздар балдар аябай талаш тартыш болду. Чынын айтсам мен жүдөп кеттим. Бул да өзүнчө бир караганда бир бактысыз болуп кеттим деп айта алсам болот. Себеби дегенде адамзат өзү ушундай экен. Карама каршылык деги эле болот. Бакыт болгон соң демек бактысызбы? Эгерде бактысыздык болбосо, бакытты кантип сезелт элек? Бул өзү жашоонун өзүнчө бир мыйзамы экен да. Анан дин деп атабыз, бактылуулукту динден табат экенбиз. Ооба болот, адамдар өмүр бою арак ичип анан бир күн эле намаз окуп, карасаң эле молдеке боло калышат. Анын да бир түшүндүрмөсү бар. Себеби дегенде дин өзүнчө бир дилди ача турган бир ачкыч экен да. Адам бир жакшы түшүнүккө жетет экен. Баарды Кудайдын буйругу деген. Жаман да болсо Кудайдын буйругу, жакшы болсо дагы бу дагы Кудайдын буйругу. Ошого баш ийүү, сабырдуулукка келүү, тообага келүү бул өзүнчө бир тынчтыкка келүү менен барабар экен да. Ушул жүрөктө тынчтык болсо, адам бактылуу болот экен. Ошол үчүн бул нерсе түбөлүктүү экен да. Түз кеңешүү деген ошо да. Ошо кеңеш да. Билбегенди үйрөнөбүз, билгенди айтабыз. Анан могу бизди бири-бирибизге окшош кылбагандай. Караңыздарчы, бири-бирибиз окшош эмеспиз да. Биздин ой пикирибиз дагы, ички сезимибиз дагы, ой жүгүртүүбүз дагы бири-бирибиздикине окшош эмес да. Бирок бизде бир гана жерде окшоштуруп түздөй турган нерсе бар. Ал биздин конституция. Ал кайсы конституция? Ал дин, туурабы? Туура түшүнүш керек. Бул жерде бизде илгертен Кыргызда жакшы макал бар да. Элди ким таанытат? Сулуу кыз, күлүк ат, эр жүрөк жигит деген да.
Бул сулуулук деген кемге кирген? Сулуулук деген ошо ар бириңер да. Ошо ар бириңерге Алла Таала берген сулуулук, сулуулук да. Ошону аманатты жакшы кармап, ошону жакшы өзүнүн бара турган жерине жеткизиш, бул өз сулуулук да. Ошо сулуулукка сырткы келбет, ички келбет, бардыгы ошонун ичинде кирет да. Мисалы үчүн, мындайча айтканда Аллах любит красивых, а не накрашенных да. Мындай сулууланып, мындай жазалма нерсени ал сулуулук деп элестетпешибиз керек да. Нукра сулуулукка өтүшүбүз керек. Биринчиден. Экинчиден, ошо биздин жигиттерибиз эр жүрөк. Мисалы бизде азыр канча миллионбуз, ошонун баарын эч ким тааныбайт. Мисалы ошо эр жүрөктөн, мисалы үчүн абабыз Манасты ким тааныбайт? Ал Айкөл, Батыр, Чыган болгон тааныйт. Кийинки мынакей Чыңгыз абабыз, Чолпонбайды, Бол, Дүйшөнкулду, ошондой эр жүрөктөрдү. Ушундай нерселер бизде таанытканда, анан эми бул жерде уландар, кыздар туура ошол келип катышып, мындай оюңар жүгөртүп, мисалы биз да силерден тажрыйба алабыз. Силер дагы ушундай агайларыңардан, эжелериңерден тажрыйба алып турсаңар, Кудай кааласа, бул көч бара-бара түзөлөт, көчүбүздү түзөп, учубузду узартып, кыргыз элин келечекте өстүрө турган энелер, көбөйтө турган энелер сиздерсиздер. Ошол биздин айтканыбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бул аз убакыттын ичинде бул темага чекит коюуга мүмкүн эмес. Жаштар жүрөгүндөгү кандай ой толгоосу болсо ошонун баардыгын сиздерге айтып берди. Балким чечимди өзүңүздөр гана чыгарасыздар. Бирок биздин данышманыбыз айткандай, кайсыл коомдун жаштары ыймандуу болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот деп айтканы дагы бар. Мындан дагы бир сабак алабыз деген ойдобуз. Кээ бирөөлөр бактылуулукту жаштар тилден табат, кээ бирөөлөр дилден табат, кээ бирөөлөр балким динден табат. Анткени өзүбүз өзгөрүлмөйчө коом өзгөрүлбөйт. Кийинки ийгиликтүү ишемден жолугушканга чейин салам алейкум.